30 январда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Улуттук илимдер академиясынын президенти Канатбек Абдрахматов баштаган академиктерди жана окумуштууларды кабыл алды. Жолугушууга илим изилдөө тармагын өнүктүрүү жаатындагы маселелер талкууланды. Төрага Нурланбек Шакиев илимпоздордун ордосу катары даражасы бийик экенине карабай, илимдер академиясынын абалы өтө начар экенин белгиленди. Муну менен катар тармактагы көйгөйлөргө да токтолгон төрага калыптанган системаны реформалап, жаңы багытта өзгөртүүгө убакыт келгенин эске салды. Ошондой эле акыркы учурларда ар ким өзү каалаган тармак боюнча гана изилдөө ишин жүргүзүп жатканын айткан төрага, мындай көз карашты өзгөртүп, мамлекет тарабынан керектүү деп табылган тармактарга басым жасалышы шарт деди. Ага ылайык илимпоздор мекеменин бюджетин көтөрүү, материалдык техникалык базасын чыңдоо, илимий ишмердүүлүк жүргүзүүгө тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүү өңдүү сунуш пикирлерин билдиришти. Соңунда төрага Нурланбек Шакиев айтылган бардык маселени эске аларын жана аларды чечүү багытында бир катар тапшырмалар берилерин билдирди.